Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Аброй программасы башталды. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз программабызга абройлуу инсанды конокко чакырганбыз. Жаш болсо дагы көптөгөн ийгиликтерди жараткан, коомдо өзүнүн орду бар, жаштарга мотивация берген мыкты инсан, Ош шаардык кеңешинин депутаты Назима Алмазбекова. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин программабызга кош келипсиз. Назима эки баланын апасы. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетишим керек. Экинчи баласын төрөгөнүнө 20 күн гана боло элек. Бирок мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Дароо эле коомго аралашып, байгыл өзүн мыкты аял, жолосом иштерман аял төрөгөнү билинбейт деп айтып калышат да. Бир карасаң эле кош бойлуу, анан эле төрөгөндө угасың, анан эле жүрөт депчи. Булардын балдары кантип каралат депчи. Мына ушундай. Кош келипсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кыйналбай бошонуп алдыңызбы? Аман эсен төрөп алдык, Кудайга шүгүр. Мына мен көптөн бери тилек кылып жүрдүм эле. Байгыл программасын аты Аброй, билсеңиз, коомдогу абройлуу инсандарды чакырып, жеке жашоосу жетишкен ийгилиги боюнча берип, башка бир инсандарга мотивация болсун, неге мен мындай болбошум керек, мен да аракет кылышым керек деген башкалар үлгү алсын деп атайын ушул программаны ачканбыз. Сиз жаш болсоңуз дагы коомдо өзүңүздүн ордуңуз бар, мынакей Ош шаарындагы мен сиңген эл өкүлдөрүнүн арасында өзүңүздүн мыктылыгыңызды көрсөтүп келесиз. Ошондой эле улуу инсандар менен алар байгыл тең тайлашып, чындыкты талап кылып келесиз. Депутат болгучаңды жаштар комитетинде, ошондой эле пресс-секретарь да болуп жүрдүңүз. Мындай айтканда тыным болбоду да сизде бүгүнкү күндө. Бирок ошондо үй бүлө курдуңуз, балалуу болдуңуз, дагы деле тыным жок. Мындай айтканда, мен өлкөгө кызмат кылсам, мен элдин кызы болсом деген аракетте жүрөсүз да. Анан бул сиздин тынбаганыңыз, чарчабаганыңыз каяктан аласыз? Биринчи ошону суроону берейин. Энергияны кайдан аласыз? Негизи азыр жанагы замандын талабы ошондой болуп атпайбы? Азыр жана алсыздардын заманы эмес, жалкоолордун заманы эмес, баягы кыйналдым деп жатып ала тургандардын заманы эмес да. Эгер сен жыгылсаң тур дейт да, болбосо үстүңдөн тебелеп кетишет дейт. Ошо мотивацияны өзүм берем көбүнчөчү. Аракет кылып, коом талап ошондой болуп атат. Анан күнүмдүк иштеримди пландаштырып алганга аракет кылам да. Ошентип бала бакканга деле, үй бүлөнүн түйшүгүнө деле, кайын журтка кызмат кылганы деле, андан сырткары жумушка деле жетишип атам. Сонун мыкты. Бүгүнкү күндө байгыл экинчимди эми гана төрөдүм деп айтпадыңызбы? Ошондо экинчиси уул болду, Ооба. Биринчиси кыз. Кыз. Ортолорунда канча жаш болду? Экөөнүн ортосу 1 жаш 8 ай. 1 жаш 8 ай. Бат эле болуптур, Ооба, удаа болуп калды. Удаа болду, Бул да эми Кудайдын бергени да. Демек, ийгилик сизге 4-5 жылдан бери катар болуп келатат десек да болот, Балким жанагы аялдын бир бактысы бул үй бүлө деген чын окшойт. Негизи үй бүлө күткөндөн бери, турмушка чыккандан бери жакшы нерселер болот, жашоомдо кыздуу болдум, андан кийин бул иштерде деле ийгиликтер болуп атат, анан депутаттык мандат алдым. Мына Кудайым бизге уул берди. Ушундай баягы үй бүлөнүн дагы өзүнүн бир эмеси окшойт да бул. Береке, ийгилик. Үй бүлөлүү аялдын бул ушундай берекеси окшойт да. Бойдок кезиңде жанагы тапканың деле жугушпайт го. 28 жашыңызда турмушка чыктыңыз окшойт, 27 жашымда. 27. Бул да эми бизде эми кыргыздарда бул кеч деген нерсе болот, Кеч чыктың деп. Ошол убакта мындай ойлонуу, жалаачылык, эмне үчүн байгыл мен турмушка чыкпай жүрөм, балким классташтарды же курбуларды көргөндө, алардын балдарын көрүп, алардын жолдошторун көрүп ушундай ой келди беле? 25 жашка чейин бир аз жанагындай ойлонот экенсиң да. Кеч болуп кетип атабы, турмушка чыгыш керек деп, анан 25 жаштан өткөндөн кийин кайра баягы мындай кандай десем,
25 жаштан өткөндөн кийин дагы мындай жоголо баштайт экен андай сезимдерчи, мындай кайра мындай карьерага басым жасап, окууга басым жасап, ошентип алаксый баштайт экенсиң да. А эгер ошол маалдан өтүп мындай дагы бир ойлодум турмушка чыгып кетпесең, анда дагы калып кетчү дейсиң да. Уже жашың өткөн сайын тобокелчиликке барышка туура келет экен. Психологияда айтат да, эгерде кыз бала турмушка чыкпай жүрө турган болсо, кечке эле турмушка чыгышым керек деп ойлоно берсе, ал адам чыкпайт, себеби кой бербей атат депчи. Качан сен турмушка чыкпагыңды унутуп кал, ошондо сага келет депчи. Демек сизде ошондой болгон экен да. Мен жана пенденин оозунда Кудайдын кулагында деп коет го. Досторума, курбул кыздарыма тамашалай берчүмүн да, барыңар турмушка чыгарып коюп анан чыгам депчи. Анан ошондой эле болду. Акыркы курбума жакын дос болуп чыктым да. Тоюндачы. Ой, эми өзүм чыгайын деп. Андан кийин 6 күндөн кийин өзүм турмушка чыктым. Жолдошуңуз дагы коомдогу өз орду бар мыкты инсан, Жолдошуңуз менен кандай сүйлөшүп баш коштуңуздарбы? Анан сүйүү оту кандай жанды? Жолдошум экөөбүз бири-бирибизди көп жылдан бери эле таанычубуз. Мен буга чейин 2011-жылы Ош шаар мэриясынын жаштар иштери боюнча комитетинде эмгек жолун баштап калдым. Ал деле ушул тармакта мэрияда иштечү да. Экөөбүз бири-бирибизди сырттан таанып эле жүргөн экенбиз. Бир чөйрөдө жүргөн экенбиз, бирок бири-бирибизди жакшы билген эмеспиз да. Анан 2019-жылы ошол мен Жалал-Абад областында иштеп жүрүп, анан кайра Ош шаарынын мэриясына которулуп келдим. Келгенде баягы Кудайдын буйругу менен булардын бөлүмүнө ишке орношуп калдым да. Ошол жерден экөөбүз тил табышып, көз караштарыбыз, жашоого болгон көз караштарыбыз биркен. Көп чөйрөбүз, биздин баягы кызыгууларыбыздын көпчүлүк, анан ой толгоолорубуз да бир жерден чыгат экен да. Керек болсо жана футболдон деле бир командага күйөрмандык кылат экенбиз. Анан ошол Кудайдын буйругу экен. Эмнеге болбосун деп, сүйлөшүп жүрүп баш коштук. Анан азыр күлүп калам, ал дагы Реал Мадридтин күйөрманы экен, мен да Реал Мадридтин күйөрманымын. Анан тамашалап Барселонага күйөрмандык кылганыңызда турмушка чыкпайт болчумун депчи. Канча жаш айырма ортодо? 2 жаш. Анда тең эле экенсиздер да, сөз түрдө оюңуздар, сөзүңүздөр бир жерден чыгат. Анткени тең жаштуулардын бактылуу болот деп айтып калышат го. Бактылуу болуңуздар, мындан да көп бала чакалуу болуңуздар. Эми сизди ушундай мыкты инсан кылып тарбиялаган, коомго аралаштырган сөз түрдө ата-эненин батасы, ата-эненин ак тилеги, алардын басып жүргөн жакшы сөзү менен биз ийгиликке жетет экенбиз да, балдар. Эми сизди ушундай эрежеге жеткирген ата-энеңиз жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Ата-энеңиз кандай инсан, анан кандай кылып тарбиялаган, балким бир туугандардан өзгөчөрөөк кылып, эркерээк кылып тарбиялаганбы, кандай кылып сизди тарбиялаган? Биз 4 бир тууганбыз, 4 кызбыз да. Мен 3-чү кызмын. Анан баягы 2 кыздан кийин төрөлгөн үчүн мен аябай уул болот деп экөө тең күтсө керек менимчечи. Анан кичинекейимден эле мындай өзүмдүн оюма коюп тарбиялашты да. Анан карапайым үй бүлөдө тарбияландым. Барды дагы, жокту дагы көрдүк. Атам деле, апам деле ошол орто жашаган үй бүлөдөн. Анан бирок бизди эч качан ушул кызыгууларыбызды чектеген жок. Апам мындай жоош аял да. Мен апама келбетим жагынан дагы, мүнөзүм жагынан дагы көп окшошо бербейм. Аябай жоош аял, мындай бизди өзүбүздүн оюбузга коюп, ошентип тарбиялаган. Сабырдуулук менен, Сабырдуулук менен тарбиялаган да. Азыр мындай өзүм бала тарбиялап атып, мындай апамдын сабырдуулугуна таң калам да кээде. Анан атам биздин көбүрөөк баягы билим алуубузга атам эме кылды. Текшер салым кошту да, текшерип турат болчу. Мектептен келгенде биздин тапшырма аткаргандарыбызды, күндөлүктөрүбүздү, дептер, китептерибизди көбүрөөк атам текшерип, атам текшерчү биздичи. Анан кичинекейимден эле ошо апама жардамдашып, соода саттыкка аралашып калдым. Ошол жерде деле баягы кичинекей дүкөнчө иштетип отуруп,
баягы коом деле мени тарбиялады десем болот да. Ар кандай адамдар менен сүйлөшөсүң да дүкөндө отурупчу. Ар кандай окуяларды угасың, ар кандай адамдар менен сүйлөшөсүң, ар кандай окуяларды көрөсүң дегендей. Ошол кичинекейимден эле коомчулукка көп аралаштым. Менимче ошол мени ата энем дагы анан ушул коом дагы тарбиялады. Назима, үй бүлөңүздө 4 туугансыздар. Коомго аралашкан силер дагы барбы же жалгыз сизби? Биз эжем чоң төртөөбүз тең ушу жогорку билимдүүбүз. Чоң эжем экономика факультетин бүтүргөн. Кийинки эжем ушу салык салуу боюнча БИМди бүтүргөн. Андан кийинки сиңдим ошо каржы тармагында иштейт, бухгалтер болуп. Анан коомдук иштерге эч кимиси аралашкан жок да. Мындай саясатка дагы эч кимиси кызыккан жок. Баягы бир үйдөн бирөө чыгат дегендей, бир үйдөн бир жинди чыгат деп тамашалашып айтып коет го. Ошону үйдүн эжемдердин характери, мындай мүнөзү дагы башкача да. Чоң эжем жоош, экинчи эжем деле мындай көп деле ачыла бербеген, ушундай. А сиңдимдин мүнөзү такыр башкача. Баягы эл менен тез тил табышканы деле, анан кийин тез жини келгени деле, анан байрагын көтөрүп чыкканы деле үй бүлөдө мен окшойм. Мен бул суроону бергениmin себеби, Назима, сиз жогоруда айтпадыңызбы, мени уул болот деп күтүшсө керек эле депчи. Анан уул болот деп күткөн адам мени уул кылып күткөн, бирок мен кыз болуп калдым. Мен буларга мен уулдай мамиле кылышым керек. Же болбосо мен булардын татыктуу бала болушум керек деп, аракеттик күч болот деп айтып калышат да. Баягы кичинекейинен эле эки кызды күтүп төрөдү, күтүп бала болду, а мен уул деген, бирок мен кыз болдум. Мен булар экөөнү жакшы көргөндөн да жакшы көрүнүшүм керек. Демек буларга мен жакшы сапатымды, жакшы тарбиямды көрсөтүшүм керек деп аракет кылат экен да. Мына ушундан улам сиздин кичинекей кезиңизде мүнөзүңүз калыптанып, мен буларга сыймыктуу баласы болом же сыймыктуу кыз болом деп аракеттен улам. Мына бүгүнкү күндөгү аброюңуз, коомдо орун тапканыңыз мына ушундан улам болсо керек, Негизи мындай ушул убакка чейин, мына 30га чыгып атабыз, атамдын бир дагы жолу мен уулдуу болгон жокмун же апама сен мага уул төрөп берген жоксуң же ушул артыман туяк калбай атат деген бир өкүнүчүн көргөн дагы жокмун, уккан дагы жокмун да. Бирок мен өзүмдүн ичимде сиз айткандай ушул балким уулуу болгондо мындай болмоктур эле же мындай болмок, же азыр уулуу болгондо ушинтип келин жумшап отурмак да деген бир ойлор пайда боло берет да. Анан колумдан келишинче жанагы жардам бергенге аракет кылам. уулдун ордун басууга. Турмушка чыкканга чейин, мисалы үчүн үйдө кара жумуштар болуп калса деле, атам унаасын оңдоп атканда деле же көмүр түшүрүп аны сарайга алып кирүүдө деле мындай жардам берип жүргөм да. Ушул атамдын бир жан дүйнөсүндө бир уулум болсо ушундай болмок эле деген, өкүнүч болбосун деген ой менде жашайт бирок дайым. Мына ушундан улам баягы мырзалар менен да тең тайлашып, чындыкты талап кылып, бүгүнкү күндө шаардык кеңеште жаш болсо да отурасыз. 20 канча жашыңызда депутат болдуңуз? 29 жаш. 29 жашыңызда. Эми депутаттыгыңыз боюнча бир аз сүйлөшөлү. Депутатка 29 жашыңызда келдиңиз. Сизден 10 жаш, 20 жаш десек улуулар менен коллегасыз, кесиптешсиз. Анан сессияда кандай темалар болот? Кээ бири колдоп кой деген өзүнчө чалуулар, жеке жолугушуулар болот. Бирок сессияларды ар дайым көрүп жүргөн, анан аларга аралашып жүргөн инсан катары мен сизди баягы чынчылдыкты талап кылат деп мен ишенем да. Анан көп эле алардын баягы бизде мындай сөз бар го, хоп демейди кылбасаңыз керек. Негизи кандай экен саясат, Назима? Жанагы шаардык кеңешке келгенге чейин эми бул чөйрөнү таанып билип калдык да. Мэрияда жүрүп, депутаттар кандай депчи. Анан өзүм депутат болгондон кийин ошол дагы жоон терин менен сезе баштайт экенсиң да. Анан сиз айткандай сессияда ар кандай учурлар болот. Чындыгында баягы бирөөнүн көңүлүн оорутуп алган учурлар болот. Же болбосо ушул
сиз айткандай суранып унчукпай эле койбойсуңбу, айтпай эле койбойсуңбу деген учурлар болот. Эми биз кыргыздарда багы адамдын жүзү ысык дейт да, көңүл дейт. Анан эми бул бийлик колдун кири, депутаттык деле мансап, баардык нерсе убактылуу нерсе. Кээде адамгерчилик деле керек да. Ошондой убактарда мындай бирөөгө катуу тийип албаганга аракет кылам. Бирок ошол эле убакытта мындай көйгөйдү дагы мындай көз жаздын дагы калтырып мынтип таштап кете албайм дагы да. Бирок мындай коомчулукта мисалы үчүн айтпай эле кой деп сурангандар, ушу алып чыкпай эле койбойсуң деп сурангандар болсо, өзүнө жакшылап түшүндүргөнгө аракет кылам да. Ушундай болуп атат, анда ушуну кылып коюңуз депчи. Анан маселе көйгөйлөрдү ошо көтөрүп чыгып, жеринде айтып, көбүрөөк баягы бийлик менен элдин ортосунда болуп калганда көбүрөөк элге басым жасайбыз. Себеби бизде эл шайлаган эл өкүлү катары. 45 мындай депутаттар турат. Аялдар да көп. Бирок ошонун арасынан бир-эки эле аялды тааныйсың да. Бир-эки эле аял сүйлөйт. Мындай айткандачы, ошолордун арасында сизсиз эми мыктыларын көрсөткөн. Анан айрым учурда мен мисалы мына 1,5 жыл болуп калды сиздерге. Ооба. 1,5 жыл. Баракчаны карап көрөм дейм журналист катары кандай депутаттар бар экен деп. Анан айрым учурда ушундай депутаттар барбы деп да таң калып калам да. Кнопканы баскан кесиптештериңизге кандай мамиле кыласыз? Анан аларга айрым учурда кеңешиңизди бересизби? Бул жерде сүйлөш керек, бул жерде маселени козгош керек деген сыяктуу. 45 депутат бар. Анан ар кайсы тармактан келген, ар ким ар кайсы тармакта иштеп жүргөн, жекешкерлер деле бар. Анан алардын 14 айымдар. Анан эми сиз айткандай сүйлөгөнү бар, сүйлөбөй эле жөн эле келип отуруп кеткени деле бар. Эми ар ким ар кандай тандалып келинген да. Мисалы үчүн кимдир бирөө чынында добушту чогултуп келген болсо, кимдир бирөө ошол баягы аялдардын квотасы менен келип калган. Же болбосо ошол кандайдыр бир партиялык эсептешүүнүн негизинде келип калган адамдар деле бар. Балким аларга депутаттык кызмат кызык эмес, же болбосо ушундай көйгөйлөрдү көтөргүсү келбейт. Эми ар кандай учур болушу мүмкүн да. Анан мен өзүм эми жаш болгонум үчүн баягы улууларга же башкаларга акыл үйрөтүп кеңеш бере албайм чындыгында. Анан өзүбүздүн ошол фракциянын ичиндеги жакын саналаш коллега аларга кээде ушундай көйгөй бар эле, көтөрүп койбойлубу, кандай дейсиңер деп мындай сунуш иретинде айтып эме кылам. Анан эгер менден ушуну кандай кылайлы, колдойлубу же колдобой эле коелубу деп кээде сурап калат. Ошол убакта дагы мындай өзүмдүн пикиримди айтам да. Колдоп койгонубуз турагы же колдобой эле койгонубуз жакшыраак депчи. Назима, баягы мен дагы ушул 15 жылдан бери журналист болуп жүрүп, бирок ар кандай көйгөйлөрдү көтөрөсүң да. Ошондо айрым учурда жолдошума чейин чалуулар болот да. Маселен, ушуну алып койсун, же болбосо чыгарбай койсун, ушунун тинчиде ортого салгандар болот. Анан үй бүлөдө жолдошту сыйлаш керек деген бар. Анан чындап алгым мындай чыгаргым келген материалдарды жолдошум айтса чыгара албай калам да. Чыгара албай калам. Анан себеби анын көңүлүн карайм дайыма. Наркы адамдан эмес. Мына ушундай сизде да болсо керек. Анткени сизди тааныган жолдошуңузду да тааныйт. Маселен да тармагыңыздар бир жерде баягы иштеп жүргөнсүздөр. Мына ушундай учурларда жолдошуңуз кайрылган учурлар болду мына депутат болуп келгенден бери? Мындай учурлар болуп калат. Мындай бир жолу ушундай учур болду. Өзүмдүн бетим эле айтты да. Кандай жакшы жүрөсүңбү деп анан кайнатамдын атын айтып, жакшы жүрөбү, сен ошонун келини экенсиң да. Кайнатаңа айтып коюшум керек экен. Мага тийишпей эле кой. Келиниңизге айтып коюңуз деп мындай тамаша иретинде кыйытып айтты. Анан жолдошума деле ачык айткан учурлар болбойт, бирок кээде балким жолдошум мага ушул айтып атат деп айтышым мындай айтпашым мүмкүн, бирок кээде ушуну айтпай эле койбойсуңбу депчи.
этият бол да, эми нар жак бер жагын карап кой да деп ушинтип кеңештерин берип коет да. Ошенткенде анан өзүм түшүнүп калам. Анан депутат болгондон кийин аялыңды мынтип койушуң керек экен деген эми бир эки учурлар болгон. Бирок экөөбүз үй бүлө менен саясатты кичине Аралаштырбай, аралаштырбай эки бөлөк караганга аракет кылабыз да. Мынау кээ бир адам саясатка келгенин өкүнөт экен да. Анан мына ушундай жаман нерселерден, тыюулардан өзүн байгыл ачык айта албайт, чектелип калат экенмин депчи. Сиз өкүнбөдүңүзбү? Менде кээде мындай ой толгоолор болуп калат да. Кээде ушунчалык жанагы жан дүйнөң менен күйүп, бир көйгөйдү көтөрүп чыгып, аны көрсөтүп, аракет кылып иштеп атсаң, ошол нерсени мындай аягына жетейин, натыйжасын көрөйүн депчи. Ошону көтөрүп атсаң, мындай ыраазы болбогон адамдар бар го. Ушунчалык кылып атсаң деле нааразы болуп, мындай терс жагын, тескери жагын көрүп жүрө беришет го. Ошондой убакта жаман нааразы болуп кетем чындыгындачы. Кылып айтып атсаң деле мынтип койбойсуңарбы дей берген адамдар бар го. Ошондой убакта эми нааразы болуп кетем да. Кылып атсаң деле депчи. Анан эми баягы эл өкүлү болгондон кийин ар кандай учурлар болот. Мисалы үчүн социалдык тармактарда сынап деле жазышат, анан ыраазычылык билдирип деле жазышат. Кээде мындай билип билбей деле жеке жашооңо чейин деле аралашып ар кандай нерселерди жазышат. Эми көңүлүм ооруган учурлар деле көп болот. Бирок ошондой учурда деле мен мындай өкүнүп саясатка келгениме андай учур боло элек. Бирок мындай көңүлүм ооруган учурлар көп болот да. Анткени мен ушул суроону берейин деп аттым эле да, сиз чыгармачыл инсансыз да. Жазган адам чыгармачыл жүрөгү, жан дүйнөсү назик болот да, биздикичи эми кичине нерсеге эле капа болуп калабыз да, ушул нерсени ушуну бекер кылыпмын деп ойлонуп калабыз да. Анан бирок чындыкты чыгарбай койсоң дагы бул туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн баягы соц тармактарда жазып калат деп атасыз, жеке жашоого аралашып калат деп атат. Айрым учурда өзүң билбеген нерселерди, маселен Фируза мындай же болбосо Назима ушундай экен деген терс мүнөздөрдү жазып калат да, соц тармакта дагычы. Мына ушундай учурда баягы кээде мен айтып калам да, кээде мындай айылда эле мал саап жүрө берсең, балким ушундай сөздөр жүрбөй беле деген сыяктуучу. Ушундай коомго аралашпай эле, ушундай жаман сөздөрдү укпай эле жүрө берсем болбой беле деген өкүнүү болбойбу? Болбогон ушактарды уккандан көрө деп. Чын, кээде ушундай ушактар болот. Мындай жан дүйнөңдү тешип, жүрөгүңө чейин жете турган ушактар болот да. Мен ушул кулактын сыртынан кетирип койгонду такыр үйрөнө албай атам. Сиз айткандай баягы чыгармачыл инсан болгон үчүнбү, аябай жүрөгүмө жакын калып. Мисалы үчүн мени көпчүлүгү сыртыман көргөн адамдар аябай мындай катуу, андан кийин баягы орусча айтканда стерва болуш керек деп ойлошот да. Жок, мындай жакындан билгендер жакшы билет меничи. Ыйлакмын, аябай жашыкмын. Көп сөздү жан дүйнөмө бат кабыл алам. Аябай эмоционалдуу адам да чындыгында. Анан ошондой ушактарды баягы калп курулай жалаларды укканда чындыгында аябай катуу көңүлүмө алып, анан ушинтпей эле койсом болмок же ушундай деп өкүнгөн учурлар болот. Кээде ушул коомчулукка деле чыкпай, айылдан, сиз айткандай, айылдан, үйдөн чыккы келбей калган учурлар. Бир мырзанын жакшы эле аялы болуп эле, балдарын жакшылап басып жүрө берейинчи деп. Ошондой учурлар болуп калат. Бирок баягы жакпаган адамга сен бир бөлмөнүн ичинде отурсаң деле жакпайсың да. Сенин кемчилигиңди, бул дүйнөдө бардыгы идеалдуу эмес да. Сенин кемчилигиңди табам десе, ал сенин кемчилигиңди баары бир табат да. Сени жактырбаса, ал сени баары бир жактырбайт. А жаккан адамга сен кемчиликтериң менен деле кошо сен ошол боюнча кабыл алат да. Ошого окшогон мотивациялык сөздөр менен алдайм анан өзүмдү. Назима, сиз турмушка чыга электе, балким мүнөзүңүз башкачараак эле. Азыр эми ар бир аял турмушка чыккандан кийин өзгөрөт да.
негизи. Өзгөрөт, турмушту көрөт, баланы көргөндөн кийин баягы эне болгондон кийин айрыкча өзгөрүү болот да. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, мени стерва деп ойлошу мүмкүн, ушундай катуу мүнөз деп ойлошу мүмкүн депчи. Бирок айырмачылык болот экен, Назима. Туура айтасыз. Мен өзүмө билинбейт болчу, бирок көпчүлүгү жошуп калгансыңбы деп тамаша иретинде айтышканынан байкадым да. Чындыгында мурун мисалы үчүн бойдок малыңда жеке керт башың эле ойлойсуң да. Анан өзүң бетке чабар болосуң, өзүңдүкүн бербеген, мисалы үчүн мен деле аябай өзүмдүкүн бербеген, мисалы үчүн канча саясий куугунтуктарга кабылган учурларым болду. Баягы өзүмдүкүн бербеген, баягы оппозициячыл маанайдагы баягы эмелерим мененчи, айткандарым менен башка анан катуу жазат дагы болчу. Анан турмушка чыккандан кийин бир эле өзүңдүн башыңды эле эмес, жолдошуңду дагы ойлошуңа туура келет экен. Балдарыңды ойлошуңа туура келет экен. Кайын журттун аброюн ойлошуңа туура келет экен. Ошого окшогон нерселер менен эле турмуш өзү сени ошол тарбиялап бир жолго салып коет окшойт да. Мен бул суроону берген себеби, жогоруда айтпадыңызбы, катуу жазган учурларым болот депчи. Мен сизди мына ушундан билдим да. Катуу жазбай калдыңыз, бирөөнү сындабай калдыңыз. Анан кайсы бир пост жазасызбы, комментарий жазасызбы ар дайым. Мындай мыктысыз, жакшысыз, анан ийгилик деген сыяктуу комментарийлерди көп жазып калдыңыз да. Мына ошондон улам мага дагы ой келди да, демек чын экен, адам өзгөрөт деген чын экен. Анткени өзүмдөн дагы билем да, бойдок кезде баарын мен чаба берем, жей берем, мынтип берем дейсиң, анан сиз айткандай баарын орундалып калат экен депчи. Бул эми жакшы мүнөз, Назима, сөзсүз түрдө. Бирок баары бир биз элишенгенден кийин, сиз элишенгенден кийин сөзсүз түрдө чындыкты талап кылышыңыз керек. Ар кимдин көңүлүн карап отура берсек өнүкпөй калабыз. Бирок жанагы уюткусу бар да, баары бирчи баягы. Чыдабай кетесиң. Сессияларда деле байкасаңыз керек, мындай талашып, айтып, деп, мындай туруп сүйлөй бересиң да. Баары бир бар да, уюткусу бар. Бай аялды алсаң деле багышың керек да деген сыяктуу. Ушундай бир баягы учкул сөздөр өзүнөн өзү ыргып кетет да. Жан дүйнөңдө бар нерсе баары чыга берет экен. Бул нерсе мен бир эле мындай карьерамда эле эмес, жеке жашоомдо деле болот да. Кээде үй бүлөдө деле, мисалы үчүн кайын журтумда деле, күйөөмө деле мындай бетине эле айтам да. Мындай тарс эле оюмда болуп аткан нерсени алар деле мен ушул мүнөзүмө үйрөнүп калышкан да. Мен ушундай ойлоп атам, кандай деп элечи. Мындай жумсалдап, жашырып же айта албай, кыйналып деген нерсе жок мендечи. Капа болуп атсам деле, таарынып аткан болсом деле, бир нерсе жакпай аткан болсо деле ушундай болуп атат деп эле айтам да. Ачыгын эле. Чыгармачыл жаатыңызда токтоп калбадыбы, жазып атасызбы, анан китеп чыгарайын дагы байгыл өнүктүрөйүн деген ойлор болуп жатабы? Негизи ошо биринчи жолу 5-классымда бир куплет апама арнап жазгам. Анан эгер ошо апам аябай мактап, сүйүнүп, анан эми эптеп эле жазып койсом керек, бирок ошол апам аябай мындай дем берген да, жакшы жазсың, жаз депчи. Эгер ошондо шылдыңдап же болбосо ушул дагы ырбы деп койгондо мен ыр жазбай калсам керек эле да. Анан ошодон бери кичинеден жазып отуруп, буюрса бир китептик ырлар болуп калды. Ошо жалкоолугум кармап атабы же ушул убакыты чыкпай атабы, ушул китебим жаркка чыга элек. Бирок чогултуп койдум ырларымдычы, буюрса китебим жаркка чыккан күндөр дагы жакында деп өзүм план коюп атам. Анан ушул жазган ырларымды социалдык тармактарга жүктөп коем, жоголуп кетпеш үчүн, анан элдин дагы пикирин билиш үчүн. Анан ушул акыркы жазган чыгармам ошол Сыймык Бейшекеев агабыз оон чыгарып аткарып жүрөт, Өмүр Кербен деген. Ошол кээде ушул сураган аткаруучуларга Сыймык дагы Бейшекеев өзү сурап калдыбы? Сыймык Бейшекеев агабыз ушул даяр оон бар эле, ушуга бир сенин бир эмең текстиң туура келип атат, анан бир-эки жерлерин оңдоп бербейсиңби деп Фейсбуктан өзү жазып калды. Анан ошол мага өзүмө жагат да, оон аябай жакшы чыккан. Анан Сыймык агабыздын дагы жанагы эмеси жакшы эмеспи?
табити жакшы, анан үнү да аябай жакшы. Элге жакшы кабыл алынды. Анан азыр дагы бир аткаруучу менен ушул ата жөнүндө бир ырдын үстүндө иштеп атабыз. Буюрса ошол жөн гана жазып таштап да койбой, ошол ырчылар менен дагы аз иштешип атам да. Автору Назима Алмазбекова сөзү деп турган кандай сонун, керемет да бул нерсе. Чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Анан сөзсүз чыгармачыл инсан, акын болобу же дастанчы болобу, ким болбосун биринчи энесин анан баласына жазат экен да. Сиздин апаңызга жазган ырыңыз 5-класста жарык көрүптүр. Балаңызга жаздыңызбы? Кызды болгондо жазгам. Эсиңизде барбы? Жок, мен ырларды көп жазган үчүн ар жерге жазып сактап коем да. Анан көп ырларым жадымда калбайт, чынын айтыш керек. Себеби өзгөрүп турат да, мисалы ушул жерде туруп деле бир ыр чыгарып коюшуңуз мүмкүн, Ар кандай учурлар болуп калат. Кээде машинада кетип атканда бир-эки кайрыктары келип, ошол боюнча токтоп калып, анан 2-3 күндөн кийин да бир-эки кайрыктары келип, улантып койгон учурлар болот. А кээде отуруп 2-3 куплет деле бир жазып койгон учурлар болуп калат. Анан көпчүлүгүн көп ырларым бирок менин эсимде жок. Сүйүү темасында жаздыңыз беле жолдошуңузга? Бойдок азыр мындай ырларымдын жана хронологиясын карасам, бойдок мезгилде аябай сүйүү темасына көп басым жасаган экенмин да. Ар бир баягы эменин өзүнүн мезгили болот окшойт, убакыт сааты. Бойдок мезгилде сүйүү темасына көбүрөөк басым жасаган экен. Анан жолдошума арнап жазган ырларым бар. Андан кийин ошол турмушка чыккандан кийинки ырларымдын тематикасы көбүрөөк мындай жашоо, турмуш, тагдыр, анан саясат болуп кетиптир да. Андан кийин уже бала тууралуу жазып, өмүр, ушундай тематикам ушул жака бурулуптур. Балким дагы жашап өткөндөн кийин эми жаштык, балалык тууралуу жазып баштайтырбыз. Ар ким баягы убактысы менен демек баягы бул жактан чыга берет экен да, чыгармалардын өздөрү, баягы ар бир жашың өзүңө кызык дейт го, Маселен, мына бүгүнкү биздин жашыбыз өзүбүзгө кызык. Антпесе жашоонун кызыгы жок болуп калат да. Мына 30га жашыңыз келип калыптыр, буюрса аябагандай жашсыз, бирок жаш болсоңуз да көптөгөн ийгиликке жеттиңиз. Алдыда дагы кандай пландарды коюп койдуңуз? Мурун биз жаш кезде 30 жаштагы десе аябай чоң эжелер көрүнчү да. Чоң 30 жаштагы эже экен. Азыр ошол эжелерден кечирим сурайм дейм. 30 жаш жап-жаш убак экен да. Чындыгында баягы адам жаштыгын жоготкун келбейт экен, карыгын келбейт экен. Астыда пландар көп. Ошол биринчи ушул мына карьера менен жумушумду айкалыштырып алып кетип, анан мен ушул депутат болоордун астында шайлоочуларыма бир катар убадаларды бергем. 1 жылдын ичинде бир-экөөнү өтөсүнөн чыгып, аткарганга аракет кылып бүтүп атат. Буюрса ушул депутаттык миссиям бүткөнгө чейин ошол берген убадаларымды аткарып жетишишим керек. Балдарды дагы жакшылап чоңойтуш керек. Үй бүлөнү дагы алып кетиш керек. Андан сырткары баягы сөз кылып кетпедикпи? Китебимди, ыр жыйнак китебимди да чыгарышым керек. Ошол негизинен анан мындай ишкердүүлүк жатында дагы өзүмдү бир сынап көрсөмбү деген ойлор болуп аткан. Ушундай пландар бар негизи. Жакшы пландар көп. Буюрса Кудайым насип кылса дагы мындай сиздер менен бөлүшүп. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Пландарыңыздын баары орундалсын. Эң биринчи бөбөктөрдү чоңойтуңуз. Себеби бизде Кудайым ушинтип жөнөтөт экен да. Сен тукумулоочусуң депчи, биринчи балда келечекти тарбияла депчи. Биз биринчи келечекти тарбиялашыбыз керек экен. Балдарыңыз аман болсун. Алдыда пландарыңыз, далай-далай пландарыңыз бар экен. Өлкө үчүн, эл үчүн кызмат кылып жүрөрүңүз. Буйруса дагы Кудайым буйруп калса, экөөбүз аман эсен ушул пландарды айтпадым беле, ошолордун баарын аткардым деп сүйлөшүп отуруп калалы. Ишиңизге ийгилик кылайм. Келип бергениңизге да бир жылы рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Назима Алмазбекова жөнүндө дагы маалымат бердик. Сиздерге канчалык деңгээлде ачып бере алдык, эми өзүңүздөр баа жүргүзөсүздөр.
Сіздер менен дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.